Таласта дайынсыз болуп жаткан 15 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Маалыматка караганда 21 август күнү Манас районунун Бала Саруу айылында токойго эс алууга чыккан 15 жаштагы ММ аттуу кыз дайынсыз болуп жаткандыгы жана уюлдук телефону токойду аралап өткөн талас суусунун жээгинде табылгандыгы тууралуу маалымат УКМдин 112 кызматына түшкөн. Жерине издөө иштерин жүргүзүүгө саат 07:20 Манас райондук номер 100 ÖКБдан 19 куткаруучу, ИИМден 38 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 45 адам тартылып, натыйжада саат 08:45 талас суусунун жээгинен аталган жарандын жансыз денеси табылган. Бишкек шаарындагы жол кырсыкта 3 Honda Fit унаасы кагышты. Бул тууралуу күбө билдирди. Маалым болгондой, жол кырсык 21 август түнү Баха түштүк магистрал көчөсүндө катталган. Жабырлануучулар болгондуктан тез жардам кызматы чакырылган. Кырсык болгон жерге жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери келип, териштирүү иштерин жүргүзгөн. Учурда кырсыктын чоо жайы такталууда. Кече 21 августта Россиянын Ульяновск облусунда болгон жол кырсыгынан кийин ооруканага жаткырылган 3 кыргызстандыктын абалы туруктуу оор. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин кызматкерлери ооруканада жаткан 3 кыргызстандыктан кабар алган. Алардын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Алар дары-дармек менен толук камсыздалган. Элчиликтин консулдук кызматкерлери окуя жерине барып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана укук коргоо органдары менен иш алып барууда. Эскерте кетсек, 21 августта Ульяновск облусунда жол кырсыгы болуп, анда 14 кыргыз жараны каза таап, 3-өө ооруканага жаткырылган. Учурда каза болгондордун сөөктөрүн мекенине алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Соттук медициналык экспертизалар аяктап, тиешелүү уруксаттар алынгандан кийин атайын учак Ульяновск облусуна учуп кетет. Элчилик тарабынан кырсыкта каза болгон жана жабыркаган кыргыз жарандарынын жакын туугандары үчүн +7 926 861 50 98 түз байланыш номери уюштурулду. Ошондой эле Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинде да +996 508 628 588 +7 977 947 55 80 +996 551 312 0000 түз байланыш номерлери ачылды.